Ашуда кыргыз бер, кыздарда кыргыз бер. Агыл берстерин, бекем тут динин, сактагын кыргыз тилин. Бизди колдоп келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Жалпы бул дарак негизи адамга эң кычкылтекти бөлүп берип биз дем алып аткан жашообузга эң салымы чоң. Бул жалпы даракты биз өтө аябуу мамиле кылышыбыз керек, аяшыбыз керек, тигип эле койбой буларды сакташыбыз керек. Азыр шаардан келатып жолдун четин карап келип аябай мындай өзүм таарынып келдим. Жаш кезимде бир даракка мен мык кагып зын тартып койгон экенмин. Анан чоң атам мени урушуп атат. Чакырып, келчи муну карачы деп. Даракка каккан жерден суу агып, жанагы ширесе агып калган. Мына дарак ыйлап атат. Жаны ооруп атат. Мындан кийин мык какпай жүрмүн. Ошондуктан баарыңыздарды чакырам. Бүгүндөн баштап жаратылышка дайым күрөшүп келгенбиз. Андан ары жакшы коргоого аракет кылалы. Майрамыңыздар менен баарыңыздарга ден соолук, бар бололу, бир бололу. Но сегодня, 28 марта, по инициативе партии Бербол, мы решили провести подсадку молодых саженцев в Карагачевой роще. Мы не случайно выбрали этот месяц и место проведения, потому что 155 лет назад здесь, на этом месте, было заложено начало Карагачевой рощи на пожертвования горожан. И это место стало за эти 150 лет любимым местом отдыха. К сожалению, за последние годы, последние особенно 6 лет, потеряно 40 гектаров площадей этой рощи. Если она раньше насчитывала 189 гектаров, то сейчас осталось чуть больше 145 гектаров зеленых насаждений. И вы видели, сколько людей пришло. Мы не говорили никаких политических лозунгов, мы обращались к горожанам только с одной идеей, что все мы горожане, все мы хотим жить в чистом, светлом, безопасном городе. И если 150 лет люди находили деньги, находили время для посадки рощи, то сохранить это наследие, ну, наверное, хорошая задача для сегодняшних бишкекчан. Мына жаз келгенде Бирбол партиясы башка партиялардан өзгөчөлөнүп, бүгүнөн бак тигүү менен баштады. Буюрса бул Карагачева роща тарыхый жер. Бул жердин токою, бул жердин өзү ушундай бир демилге менен тигилген өз убагында. Ошол демилгени бүгүн Бирбол партиясы дагы улап атат. Буюрса бул бак тигүү, жазында ошол эмгек менен аракеттенүү. И бул бир чети экологияга жакшы, экинчи чети мына таза абада келип баарлашып, сүйлөшүп, анан ушул жерде дагы партиянын иштери, келечек жөнүндө сүйлөшүү өтө мыкты. Ошон үчүн мына Бирбол партиясы бүгүн Бишкек шаарынын ушул тарыхый жеринде бак тигүү менен өз ишин баштады. Посадили сегодня 1000 саженцев. Много это или мало, покажет время. Надеюсь, что та инициатива, которую проявила партия Бирбол, показала свое небезразличие к судьбе города, к экологии. Она найдет понимание в сердцах всех горожан.